Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматова суракка чакырылды. Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети суракка чакырганын Азаттык өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматка караганда, Жогорку кеңештеги оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Орозайым Нарматованы 14 январда саат 16:00 суракка чакырганын билдиришти. Азырынча УКМК бул тууралуу комментарий бере элек. Булак репортер Чекиткейжи. Бишкекте токтоп турган BMW X6 үлгүсүндөгү унаанын ичинен жигиттин сөөгү табылды. Бул тууралуу кабар агенттигине окуянын күбөлөрү билдирди. Алардын айтымында кара түстөгү BMW унаасы эртеден бери Ак Эмир базарынын жанында токтоп турган. Учурда окуя болгон жерге тез жардам жана милиция кызматкерлери иштеп жатат. Свердлов райондук милициясынан билдиришкендей, райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Москва көчөсүндө унаа токтоп турганын жана унаада болжол менен 25-30 жаштардагы белгисиз жигиттин сөөгү болгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Унаанын ичинен 29 жаштагы КС аттуу жарандын сөөгү табылган. Аталган факты маалыматтарды каттоо журналына катталган. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Бардык керектүү экспертизалар дайындалды. Булак Наждак медиа. Сабырдын дагы чеги болот. Нурлан Насип сабатсыз журналистти сотко берет. Ырчы Нурлан Насип ал тууралуу жалган маалымат тараткан журналистти сотко берерин социалдык баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында буга чейин да ал жана үй бүлөсү тууралуу жалган маалыматтар жазылган. Ушундайды Кудайдан коркпой кантип жазышат, ар ким жөнөтүп тынчсыңбы деп сурагандар болуп жатат. Ар бир нерсенин өзүнүн этикасы болот. Чектен чыкпагыла, сабатсыз ютубта отурган журналисттер. Сотко берем, капа болбогула. Үй бүлөм жөнүндө дагы ар кандай акылга келбеген сөздөрдү жазып жүрүшөт. Көп учурда сабырдуулук менен карап келатам. Сабырдын дагы чеги болот. Мындан кийин капа болбогула деп жазган ал. Биле кетсек, YouTube баракчасында Нурлан Насип аварияга учурап өлүм алдында жатат деген маалымат таратышкан. Булак ЖТТВ Чекиткейжи. Адахан Мадумаров: эртең менен мени бир топ күч кызматкерлери күтүп турушту. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандын башкы прокуратурасында өтүп жаткан сурактан чыгып кетти. Анын айтымында, эртең менен үйдөн чыкканда 10 чакты кишини көргөн. Алардын баары ички иштер министрлигинен, УКМКдан жана прокуратурадан болгон. Мага эле эмес, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын бардык мүчөлөрүнө кысым болуп жатат. Орозайым Нарматова да кайра-кайра суракка чакырылып жатат. Кече депутаттардын жыйыны саат 23:00 аяктап, ошондой кеч бүтсө да кеңсенин сыртында дагы деле чакыруу кагазы бар кишилер күтүп отурушту, деди Мадумаров. Мадумаров 2019-жылы Баткен облусунун аймагындагы жерлерди сатуу боюнча козголгон иш боюнча күбө катары суракка чакырылганын кошумчалады. Менин оюмча, алар мени дагы суракка чакырышат. Партиялаштарга кысым уланып жатат. Кээ бир жаш депутаттарды ушинтип чакырыктары менен коркутабыз деп ойлошсо керек. Бирок Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүн коркута албайт деп ишенимдүү айта алам, деп жыйынтыктады Мадумаров. Булак Кактус Чекит медиа. Адахан: бале каяктан келет өзүң тилип албасаң, сен жөнүндө жазгандын өзү аябай жагымсыз сезим пайда кылат адамда. Бирок жазбаганга койбой жатпайсыңбы? Кече эле парламентте өкмөттүн бир мүчөсү депутаттарды кагып жатса, бирөөң сөз айтып кой деп кое албадыңар деп Ташиев тууралуу айтып жатасың. Эң оболу Ташиевди качантан бери атынан айтпай тергеп калгансың, же болбосо бир өкмөттүн мүчөсү деп аты жөнүн айтпай ошону менен Ташиевди кемсинтип жатасыңбы? Адахан, сен экөөбүз жашоого 100 жолу кайра жаралып келсек да, Ташиевдей боло албайбыз. Ташиевко иш боюнча болгондо да эл аралык мамилелер тууралуу маселе чечилип жаткан убакта Кадырбековго окшогон куру чечен тупой депутатты жайына коюп сүйлөдү. Эмне депутаттарга сүйлөп болбойт бекен? Депутаттыкка катуу сүйлөп коюу бул бийлик адамдарынын этикасына туура келбей калат экен да. Сынчынын сыңар өтүгүн майрык дегендей, өзүңдөн башкаларга болгондо да эл башкарган президенттерге айткан сындарың, кемсинтип айтылган сөздөрүң, кээде шылдыңдап күлгөнүң этиканын как чокусу болуп, башкалардыкы плинтуска түшүп жатып калабы? Сооронбай Шариповичти эмне гана сөздөрдү айтып кемсинтпедиң? Бүткүл дүйнө жүзүнө анын аброюн 3% экенин сен жайып чыккансың. Туура Атамбаев адатынча дөөрүп сүйлөп жатып, оозунан ошол сөз ляп деп чыгып кетти. А сен болсоң ушакчы катындардай барган жериңде кайталай берип бүткүл элге тараткансың. Жээнбеков деген ошол убакта 6 миллион элди башкарып жаткан журт атабыз болчу.
Президентти боктосоң сага болот. Ал эми Ташиев түшүнүгү нөл. Парламентке адашып барып калган кайдагы бир депутатка катуураак сүйлөп койсо, сенин кийиз китебиңе жазылган этикаңа жатпай калабы? Садыр Жапаров жана ушул эле камчы Ташиев нечен жолу сабатсыздар деп сайраганын эсибизден чыга элек. Сен бүгүн сүйлөп, эртең айтпадым деп артыңа карай чаптырган анткорсуң. Бирок биз унута элекпиз, Садыр менен камчынын кандай экенине карабастан, кыргыз элинин 90% тандап, жактырып шайлап алышканы сени уруп ойнобойт. Ташиев сен окшоп тынч убакта тили менен асфальт шыпырып, ал эми оор убакта куйругун чатына тыгып бекинип алгандардан эмес. Эгер эле Ташиев Казакстанга жоокер жөнөтпөй койсо, элден мурда именно сен жана сага окшогон бузукулар чыгат элеңер. Элден чыгып калдык, эмне үчүн жөнөтпөйсүң деп. Ал эми жөнөтөм десе, мен кандан корком, жооп бербейм деген ары жок Кадырбековуңду кагып эле койбостон, оозуңа буза коюш керек эле. Жооп бере албасаң, кандан корксо, оңчулар менен кандай мамиледе болушту билбесе, парламентте эшек такалаганы бардыбы? Адахан, башканы айтпай эле коеюн. Сага жакпаган суроо берген журналисттерди сен кандай кагып силкениңди көп эле жолу көргөнбүз. Үйүңдө балаңа да ошондой орой мамиле жасабайт болушуң керек. Ошолбу сенин этикаң. Башкаларга иштебей, өзүңө келгенде иштеп кеткен ошол этикаңды урдум. Ташиев менен депутаттарды бири-бирине кайрабай, парламентти өзүңдүн төрүңдөй көрбөй эл катары жүр. Ал жерге сени бузукулук кылсын, эл ичине бүлүк салсын деп шайлашкан эмес. Сенин сайракандарың бул жакта эл назар салып, көрүп, угуп турушат. Сенин ар бир кыймыл-аракетиңди көп жылдан бери жетпей жүргөн парламентке араң жеттиң. Садыр менен камчынын орноткон акыйкат заманында. Сен этегин кармаган Атамбаев сенин партияңды эмне кылды эле? Эми болсо дал ошол Атамбаевдин чычкак баласы менен ымала кылып, өзүңө тең кылып жүрөсүң. Же жалганбы? Эми тилиң сайрагандай кылып, мээңи да иштетип элге кызмат кыл. Шамурза Бөлүкулов. Жоомарт Аматов, Райымбек Матраимовдон 10 эсе ашкан байлар бар, бирок алар жакшылык жасашпайт. Жоомарт мырза, Райым Матраимов Африканын кайсы бир өлкөсүндө таза суу чыгарып бергени боюнча маалымат тарады. Сен деле билсең керек, ушул боюнча оюңду уксак дедим эле. Ооба, бул маалымат менен мен да таанышмын. Африкадан кудук казып суу чыгарып жатканы жаңылык эмес, биринчи жолу болуп аткан жок. Кыргызстандык ишкерлер, анын ичинде дин аалымдарыбыз Африкада кудук каздырып суу чыгарып берип жүрүшөт. Угушума караганда ал жактан кудук казып суу чыгарып берүү акысы 50-60 миң сомдун тегерегинде болот экен. Маалыматка ылайык, дал ушул агабыз азыркы күнгө чейин Кыргызстандын ичинде 100 миңдеген адамдарды суу менен камсыз кылууда. Миңдеген оор операцияларды карапайым элге чет мамлекеттерден жасатып келет. Тилекке каршы агабызга болгон жалган каралоонун уланып жатканына бир аз түшүнбөйм. Убагында Райым мырзаны сын пикирге алгандар көп эле. Азыр тескерисинче кылган иштерине карата кубаттоолор арбып баратат. Сыры эмнеде? Кээ бир батыштын саясатын колдогон, ошол жактан каржыланып, алардын камчысын чаап, Кыргыздын саясатын колдобогон журналисттердин жалган каралоосуна туш болгон Райымбек Исмаиловичти карапайым эл эми гана түшүнүп, чындыкты билип аткансыйт. Убагында кандай гана арзанчылык болду эле. Өткөн чакта жан дүйнө менен сезип туюп турабыз. Тарых чындыкка жеткирди. Райымбек Матраимовдун кадырын билип дагы көп эстейбиз, бул башталышы гана. Райым мырза менен кандайча жакындыгыңыз бар? Райымбек Матраимов менен менин жеке мамилем жок, мен өзгөндүн кулунумун. Райымбек Матраимов Кара Суудан болот. Менин колдогонумдун себеби Райымбек Матраимов бажыда иштеп турган учурда Дордой, Кара Суу базарларына товарлар Кытайдан түз келип саткан адамга да, алган адамга да арзан болгон. Эми мынтип Казакстанга көз каранды болуп отурабыз. Райымбек Матраимов боорукерликтин символу. Андан 10 эсе ашкан байлар бар, бирок алар жакшылык жасашпайт. Кудай буйруса, Исмаил Матраимов атындагы коомдук кайрымдуулук фонду улуттук идеологияны камтыган алдыңкы фондко айланууда. Келечекте Кыргызстанга социалдык чоң долбоорлорду ачыктап ишке ашырып, элибизге кызмат кылабыз. Сурат Жылкычиев, Булак Азия News гезити. Талант Мамытов ашып кетсе 1 жыл спикер болоору болжолдонууда. Парламенттин спикерлигине Талант Мамытовдун шайланышы эки достун ортосуна учкай түшүнбөстүк жаратканы каңкууланган. Коомчулукта да ар кандай сөз айтылып, көп нерсе жабылуу бойдон ачыкка чыкпай калды. Сыягы ичара түшүнүшүү орун алгандай, бирок айрым депутаттардын айтымында Талант Мамытов ашып кетсе 1 жыл жогорку кеңештин төрагасы болоору, андан көп узабасы болжолдонууда.
бир мандаттуу округдардан шайланып келген көпчүлүк эл өкүлдөрү фракцияларда анчейин колдоого албай жатышканы бекеринен эмес го. Бийлик күчүнө толук кандуу киргенде алмашат сыңарындай. Булак Азия Ньюс гезити.